Кыргыз-Түрк Манас университетинде мына медикалык факультет ачылды. Жылына 30 кыргызстандык жаран окуса болот, 25 туркиялык жаран, 5 ошо башка мамлекеттерден жарандар окуса болот. Менимче бул аябай жакшы окуя. Өзүбүздүн Кыргызстанда туркиялык ушундай медициналык жактан билим алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Биринчи 3 жыл Кыргызстанда окулат, калган 3 жыл Туркия мамлекетинде окулуп, ошол жакта практикалык тажрыйбаны Турциядан алышат. Бул аябай жакшы. Кыргызстандык ошо медик болом деген студенттерге ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анан бул 3 диплом алынат. Кыргызстандык диплом, туркиялык расмий диплом и Туркиянын академиясындагы 3 диплом алышат. Бул диплом менен Кыргызстанда гана эмес иштегенге мүмкүнчүлүк болот, бирок ошол эле убакытта башка чет өлкөлүк мамлекеттерде дагы иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Бул диплом Кыргызстан тарабынан тастыкталган. Менин оюмча билим берүү министрлиги тарабынан тастыкталган. Бул медикалык факультетти бүтүрүүчүлөр Кыргызстанда иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Биз үмүттөбүз Кыргызстанга келип иштешет. Мына биз азыр эле урматтуу ректор менен сүйлөштүк. Кандай жолдорун биз тактап изилдеп, атайын бир ушул университет медициналык факультетти бүткөндөн кийин биздин кыргыз жарандарыбыз 2 жыл болобу, 3 жыл болобу кыргызстандык мамлекеттик ооруканаларда иштеп кетиш керек деген үмүттөбүз. Анан биз өзүбүз билебиз, Туркиянын медициналык билим берүү системасы дагы аябай өнүккөн. Европада, Америка, башка өнүккөн мамлекеттерде белгилүү. Жалаң гана дарылоочу баягы дарыгерлерди окутпастан, уюштуруучу, коомдук саламаттык сактоо системасында иштеген специалисттерди даярдаса дагы мүмкүнчүлүк болот деп сүйлөштүк. Ошол эле убакта Туркиядан Кыргызстанга кандай гана бизге жетишсиз болгон билим керек болсо, Туркиядан мына биз азыр сүйлөштүк, Кыргызстанга чакырылып, бул мындай конференциялар буга чейин деле жыл сайын уюштурулуп атат. Мына Кыргызстандан Турцияга, Турциядан Кыргызстанга адистер келип, тажрыйбасы менен бөлүшүп турушат.